Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы илимий стиль. Илимий стиль жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Калемсап, китеп, дептерлерибизди даярдап отурабыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты илимий стиль жөнүндө маалымат алышат, илимий стилдин башка стилдердин айырмачылыгын аныктай алышат, илимий стилде чакан илимий макалаларды доклад жазууга көнүгүшөт, өздөрүнүн иш аракеттерине баа берип, өздөрүнүн турмуштук позициясын аныктоого багыт алышат. Өтүлгөн темалар боюнча кайталайлы балдар. Биринчи стиль деген эмне? Экинчи суроо кыргыз адабий тилинин функционалдык стилдери канча түргө бөлүнөт жана үчүнчү диалог көбүнчө кайсы стилге мүнөздүү балдар? Ушул суроолорго жооп беребиз. Илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүгүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектердин тили илимий стиль деп аталат. Илимий эмгектерде, окуу китептеринде, илимий темада жазылган докладдарда, лекцияларда, энциклопедияларда жана башкаларда колдонулат. Милдети илимдин теориялык маселелеринен кабар кылуу, анын себебин түшүндүрүү, илимий стилге ачыктык, тактык, тууралык, далилдүүлүк мүнөздүү илимий терминдер орун алат балдар. Илимий стиль менен иш кагаздардын стилинин айырмачылыгы. Илимий стиль аркылуу теориялык маселелер баяндалат, иш кагаздардын стили аркылуу турмуштук маселелер баяндалат. Доклад илимий конференцияларда, педагогикалык окууларда жана башка жыйындарда окулат. Докладда бүткөн, аткарылган, изилденген, жыйынтыгы чыккан иш так баяндалат. Кириш сөз негизги бөлүм корутундудан турат. Колдонулган адабияттардын тизмеси берилет. Доклад жазуунун этаптары: теманы тандоо, көлөмүн аныктоо, материал жыйноо, план түзүү, тезис жазуу, докладты жазуу, колдонулган адабияттардын тизмесин түзүү, доклад менен чыгып сүйлөө, суроолорго жооп берүү, түзөтүү, берүү жана жыйынтыктоо. Докладдын бөлүмдөрү: киришүү, иштин актуалдуулугу, илимдеги мааниси ачык такыр көрсөтүлөт. Негизги бөлүмдө фактылар менен далилденген илимий ачылыштар, жетишилген ийгиликтер баяндалып, анын мааниси көрсөтүлөт. Корутунду жыйынтык чыгарылып, тактоолор айтылат балдар. Балдар, бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи суроо мындай: илимий стилде кайсы эмгектер жазылат? Экинчи суроо: анын мүнөздүү белгилери кайсылар? Жана үчүнчү суроо: доклад кантип жазылат? Ушул суроолорго жооп беребиз. Көңүл бурган балдар, үйгө тапшырма: илимий стилде чакан текст түзүү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.